Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн бир хадисинде сиз менен бизге кайрылып ушундай дейт, урматтуу мусулман бир тууган. Истаидду лил маути кобла нузулил маут. Өлүм келбестен мурда өлүмгө даярдангыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, биз бул хадиске амал кылып жатабыз, амал кылбай жатабыз. Биз башка нерселерге даярданабыз. Жаңы жылды кандай кылып тоссок деп бир ай мурда даярданабыз. Ар кандай бир майрамдарды майрамдайбыз. Бирок өлүм келбестен мурда өлүмгө даярдандыкпы? Бир күн урматтуу мусулман бир тууган, ахиретти айткан кезде кээ бирлер сен барып келдимби деген суроо берет. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, эч бир адам мени менен талаша албайт. Бул дүйнөдө бир чындык бар, бул өлүм, урматтуу мусулман бир тууган. Көзүңүз менен өлүмдү көрүп турасыз. Атаңыз, энеңиз өттү. Кошунаңыз, бир туугандарыңыз, досторуңуз, тааныштарыңыз баары өтүп атат, бирок көзүңүз менен көрүп атабыз. Бул дүйнөдө эч бир адам мен өлбөймүн деп айта албайт, урматтуу мусулман бир тууган. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадиске биз амал кылып жатабыз, кылбай жатабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Hazreti Usman radıyallahu anhu, Allah razı olsun, Hazreti Usman Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın 3. halifası, urmatlı cemaat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul Usman'dan perişteler uyalat degen elede. Bирок урматтуу мусулман бир тууган, Hazreti Usman radıyallahu anhu кабырга барган кезде ушундай ыйлайт эле, жаш баладай ыйлайт эле Hazreti Usman. Hazreti Usman ушунчалык катуу ыйлагандыктан сакалдары суу болуп кетти эле, урматтуу мусулман бир тууган. Эмне үчүн? Кабырдагы алгачкы биринчи түндү ойлоп. Биз урматтуу мусулман бир тууган, ойлодукпу кабырдагы алгачкы түнүбүздү. Кабырга адамдар биз бар топурак таштагандан кийин жалгыз калабыз. Ошол күнү абалыбыз кандай болот деп ойлодук, урматтуу мусулман бир тууган. Бул нерсени кабырдагы алгачкы түндү ойлогондо канчалаган сахабалар ушунчалык көп ойлагандыктан көздөрүнүн астын арыкча кылып койушту, урматтуу мусулман бир тууган. Канчалаган пайгамбарлар бул күндү ойлогон кезде ушунчалык ибадат кылды, буттары шишип кеткен эле. Канчалаган пайгамбарлар бул түндү ойлогон кезде, урматтуу мусулман бир тууган, көздөрү шишип кеткен эле. Канчалаган алымдар кабыр жөнүндө, өлүм жөнүндө сүйлөгөн кезде, урматтуу мусулман бир туугандар, үшүнөн кеткен. Келгиле, урматтуу мусулман бир тууган. Эсиң барда этеңди жий деген кыргызда бир сөз бар. Ошондуктан азырттан аракет кылалы. Азырттан аракет кылып, ошол кабырдагы алгачкы түн ушундай бир жакшы рахат алып жатайын кыяматка чейин деп, эгер ушундай ниетибиз болсо, Аллахны ыраазы кыла турган иштерди кылалы, урматтуу мусулман бир тууган. Атани Жабраил, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай дейт. Мага Жабраил келди. Мага Жабраил деген периште келди. Факала я Мухаммад, иш ма ши'та фа иннака майитун. Эй Мухаммад, каалаганча жаша, баары бир сен өлүүчүсүң дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, баарыбыз өтөбүз, эч ким бул дүйнөдө калбайт. Аллах Кур'ан-ы Каримде астагфиру билlah, куллу нафсин заиқатул маут, ар бир жан ээси өлүмдүн даамын татат дейт. Баарыбыз өлөбүз, урматтуу мусулман бир тууган. Бир күн өлүм периштеси биздин эшикти такылдатып, Аллахнын буйругун аткарууга келет, урматтуу мусулман бир тууган. Ар бир жан өлүмдүн даамын татат. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга айтып жатат: "Эй Мухаммад, каалаганча жаша, баары бир сен өлүүчүсүң" дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлер 60 жыл жашайт, кээ бирлер 70 жыл, кээ бирлер 80, кээ бирлер 100 жыл жашайт. Баары бир өлөбүз, урматтуу мусулман бир тууган. Ушул жерден бир нерсени эскертейин, урматтуу мусулман бир тууган. Биздин ушундай бизде түшүнүк бар, өлүм бул карыларга гана келет. Жок, урматтуу мусулман бир тууган. Өлүм карыбы, наристеби ушуга бул нерсеге карабай, урматтуу мусулман бир тууган. Мүрзөгө барсаңыз, мүрзөдө эч бир жерде жазылган жери жок. Бул жалаң кары картаң адамдардын орunu деген жазуу жок. Кабырстанга барсаңыз, урматтуу мусулман бир тууган, жаш наристелер да жатат. Кабырстанга барсаңыз, мүрзөгө барсаңыз, картайган адамдар да жатат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, канчалык жашаңыз, Аллах өмүр берген болсо да бир күн өлөсүз, урматтуу мусулман бир тууган. Жабраил алейхиссалам ушундай деди. Ва ахбиб ма ши'та фа иннака муфариq. Каалаган нерсеңди жакшы көр дейт. Баары бир алардан бир күн ажырайсың дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлерибиз аталарыбызды, энелерибизди, бир туугандарыбызды, досторубузду, балдарыбызды жакшы көрөбүз, бирок урматтуу мусулман бир тууган, бир күн алар менен биз коштошобуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил алейхиссалам айтты: "Ва амал ма ши'та фа иннака маджзиюн бих." Каалагандай жаша, каалаган ишиңди кыл. Эгер жакшы иштерди кыла турган болсоң, анда сен кабырда рахатта жатасың. Эгер күнөө иштерди, эгер Алла арам кылган жаман күнөө иштерди жасай турган болсоң,
анда сен кабырда азапка кириптер, азапка душар болосуң дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер кабырда рахат алып жатышты кааласак, урматтуу мусулман бир тууган, жакшы Аллах ыраазы боло турган иштерди кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабыр жөнүндө ушундай дейт. Ал-кабру равдатун мин риядил жанна. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Бул кабыр дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, урматтуу мусулман бир тууган, бейиштен болгон бакча болот дейт. Ау хуфратун мин хуфарин ниран, же болбосо кабыр кээ бир адамдарга тозоктон болгон бир чуңкур болот дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, мына ошол күнкү кабырдагы алгачкы түнүбүз кандай болот? Мункар накир периштелер келип, Раббың ким десе Аллах деп жооп бере алабызбы? Пайгамбарың ким десе Мухаммад деп жооп бере алабызбы? Динин кайсы десе Ислам деп жооп бере алабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Канчалаган сахабалар, канчалаган пайгамбарлар, канчалаган алымдар, аулиялар, табииндер алгачкы түнү ушул суроого кантип жооп берер экенмин? Ушул суроого жооп берсем кандай болор экен деп баары ыйлашкан, урматтуу мусулман бир тууган. Ошондуктан Хазирети Усман радиаллаху анху, мен башында айттым, ыйлады. Ошондо сахабалар сурашты: "Яра Усман," деди, "мүрзөгө келген кезде дайым ыйлайсың. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейиш жөнүндө, тозок жөнүндө сүйлөгөн кезде ыйлабайсың дагы, кабыр жөнүндө сүйлөгөн кезде ыйлайсың" десе, "Мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан укканмын," деди Хазирети Усман. Кабыр ахиреттин эң биринчи эшиги. Ким кабырдан кутулса, андан кийинкиси жеңил болот деп айтты Хазирети Усман. Эгер кабырда нерсенен оор боло турган болсо, андан кийинкиси андан да оор болот. Хазирети Усман айтты: "Мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан укканмын. Мен ушунчалык көп коркунучтуу нерселерди көрдүм, бирок кабырдан коркунучтуураак жер көргөн жокмун" деген экен, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах табарак ва таала, урматтуу мусулман бир тууган, баарыбыздын кабырыбызды нурлуу кылган болсун. Өткөндөрдө Аллахым жайыны жаннат, ахиретин абаткан болсун. Өтүп кеткен бир туугандарыбыз, бардык момун мусулмандардын кабырларын Аллах табарак ва таала пайгамбарыбыз айткандай бейиш бакчалардан кылган болсун. Аллах табарак ва таала тозоктон болгон бир чуңкур кылып койбосун, урматтуу мусулман бир тууган. Баарыңыздарды Аллах табарак ва таала мына ушул кабырга барган кезде ушул нерсени көп ойлонолу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга: "Истагфиру ли ахикум," бир тууганыңарга кечирим тилегиле, бир тууганы "Я Аллах бул күнөөсүн кечиргиле" деп истигфар айткыла. "Фа иннаху ал-ан юсал," ал азыр суралат деген, урматтуу мусулман бир тууган. Кабырга барган кезде ар кандай дүйнө сөзүн сүйлөбөстөн, менин биринчи алгачкы түнүм абалым кандай болор экен? Бул адамдын күнөөсүн кечир деп дуа кылыңыз. Ошондуктан урматтуу мусулман, баарыңыздарга Аллахтын рахматын, Аллахтын берекесин, Аллахтын дуа саламдарын каалайм. Аллах табарата баарыбыздын кабырыбызды нурлуу кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.